Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз Анкарага болгон сапарыбызды улантып, азыр болсо ТРТнын тарыхын чагылдырган музейди көргөнү турабыз. Анкарага болгон саякатыбызды биз Түркия мамлекеттик телерадио берүү корпорациясынын музейинде улантып жатабыз. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп аткандай сүрөттөр жана ошол учурдагы техникалар турат. Ал кезде журналистиканы тагыраак айтканда элге маалыматты берүүнү кандай баштагандыгын бул жердеги сүрөттөр аркылуу биз көрүп билсек болот. Салыштырмалуу айтканда абдан ошол кезде эле өнүгүү менен башталгандыгы байкалат. Урматтуу радио угуучулар, Анкара убактысы боюнча саат 15:10, Бишкек убактысы боюнча 18:10. Бүгүнкү уктуруубуздун кыскача баяндары менен таанышып алыңыздар. Музейге болгон саякатыбыз кийинки бөлмөдө уланып жатат. Кыргыз Республикасынын эл артисти Турсун Нуралиев баш болуп, өз кезинде биздин бир топ спектакльдер театр радионун сахнасына жазылып алынган. Ал эми бул жакта болсо ошол кезде эле кенен мүмкүнчүлүк түзүлгөн экен. Маселен, ичиндеги эпизоддордо тартыла турган мындай үндөр бар, же болбосо ошол эле телефондор, айталы бул жактагы үндөрдү жеткирүү үчүн шагылдар түзүлгөн. Кыскасы, театрды радиого түшүрүүгө жакшы шарттар түзүлгөн экен, ушул жерден жазылган экен бул жакта бардык. Sizin en sevdiğiniz hayvan hangisi? Atты жакшы көрөм мен, атты. Benim en sevdiğim hayvan tabii ki karakaçan. Hayvanların bazen en iyi arkadaşlarınız olabileceğini unutmayın. Sizin onlara ihtiyacınız olduğu kadar onların da size ihtiyacı var. Hoşça kalın. Bak, barası. Güle güle. ТРТ телеканалындагы алгачкы кабарлар мына ушундай багытта кеткен. Бул жерде ошол кездеги түз эфирдин процесси чагылдырылып жатат. Саламатсыздарбы урматтуу интернет колдонуучулар, биздин бүгүнкү маектешибиз Кыргызстандан келген журналист Сүймөнкул Идирисов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Анкарадагы күндөрүңүз кандай өтүп атат? Мына бүгүн музейдин ичин саякат кылып жүрөбүз. Жагып атабы музей? Албетте, Түркиянын борбор шаары Анкара бул дүйнөдөгү эң чоң шаарлардын бири. Мына бул жерде биз ТРТда ушул Түркиянын мамлекеттик каналындагы музейди көрүп атабыз. Бул жер Кыргызстандын телеберүү жана радиосунан кийинчерээк башталса дагы, бияктын фундаменти өтө чоң экендигин, бияктын мүмкүнчүлүк чоң экендигин дагы, бияктагы техникалардан, аппараттардан көрсөк болчу да экен. Абдан кызыктуу, тарыхка өтө бай, ушундай өзгөчө бир окуяларды чагылдырган, ушундай чоң студиялар болгондугун биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Абдан жакшы. Элибизде жакшы тилек жарымырыз деп коет эмеспи? Ананда жаштын тилегин берет дейт. Эми ушул куттуу студиядан кыргыз мекендештерибизге болгон кабыл тилегиңиз болсо кыскача айтып өтсөңүз болот. Албетте, мына ушул теле жана радио тармагындагы эмгектенген кесиптештер жана деги эле ушул журналистика тармагында жүргөндөргө дагы бир айта кетсем, биз кыргыз телевидениясын жана радиосун өнүктүрөлү, ушундай чоң деңгээлде дүйнөлүк масштабка чыккыдай биз деңгээлге жетсек деген тилектемин. Чоң рахмат тилегиңизге. Ардактуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү студиядагы мейманыбыз Кыргызстандан келген журналист Сүймөнкул Идирисов болду. Ал эми биз болсо кылымга жакынкы тарыхы бар атамекендик журналистикабызга ийгилик каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу дал ушул куттуу студиядан амандашканча саламатта калыңыздар.